Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 жаңы ишкананын бири Баласаруу чакан кеси. Талас облусунун Киров суу сактагычындагы суу буга чейин жөн эле агып кетсе, эми чакан кес салынып электр энергиясын бере баштады. ГЭС 21 май күнү президенттин катышуусунда расмий ачылган. Анда кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генератор орнотулган. Орточо эсеп менен жылына 92 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгат. Бул деген Талас облусунун 2 районунун же 19 000 абонентти электр энергиясы менен камсыз кылууга жетишет. Баласаруу ГЭСине жалпы жонунан 2 миллиард 800 миллион сом жумшалды. Бул суммага гидроэлектростанциянын имаратынын курулушу, реконструкция иштери, трансформаторларды орнотуу жана узундугу дээрлик 7 чакырым болгон электр чубалгыларын тартуу иштери жасалган.